мына 30 жылда 10га жакын конституцияга өзгөртүү киргизилди дейбиз. Бирок ошол өзгөртүүлөр киргенде дагы таптакыр өзгөрбөстөн былк этпей мына ала тоодой болуп зыңкыйып турган нормалар бар да. Мисалы. Ошолар биздин негизибиз ошолар. Өзгөргөн ал бийлик талаш, бийликтин тиги үлүшү ким каякта болот деген жер эле болбосо, мындай кыргыз мамлекетинин эмесин маңызын аныктаган ошол түркү казыктары мындай өзгөрбөй калды. Мен ошо өзгөргөн жок. Мен биринчиси канча конституция кабыл алынбасын 5 май конституция күнү, 31 август эгемендүүлүк күнү деп эч өзгөргөн жок. Кийинки келген падыша деп коелук, заман менден башталат деп мындай эч өзгөргөн жок. Ошону биз моюнга алабыз. Ошол күндөрү ушундай эркиндикке чыкканбыз. Ошол жылы ушундай конституция кабыл алынган деп. Өзгөрсө да ошол күндү кабыл алабыз. Бул туруктуу. Эми маңызына келелик. Ал жерде конституцияда улуттук идеологиянын, мамлекеттик идеологиялар негиздери камтылган.